Ассаламу алейкум, урматтуу бир тууган момун мусулмандар. Сиздер менен кайрадан эле мен Куба жана Алга таксопарктын кызматкери Айзирек болмокчу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу мусулман бир туугандарым. Мен бүгүн сиздер менен Алга таксопарктын кызматкери Абылкасымова Айзирек болмокчумун. Айзирек, Алга таксопарк тууралуу бир аз маалымат бере кетсеңиз. Бул таксопарк дегенде эле бул түзмө-түз биздин Москва шаарындагы таксисттерибизге тиешелүү болмокчу. Биринчиден, эгерде биздин таксопаркка кайсы бир таксист келип кошула турган болсо, ал адам үчүн өтө чоң жеңилдетүүлөр бар. Бүгүнкү азыркы кырдаалга байланыштуу ар бир келген таксист күнүнө 70 рубльдан ар бир заказдан 1,5%, же болбосо ар бир заказдан 5 рубльдан алынат. Ошондой эле 24 саат бою 7 күн безналичный төлөмдөрдү өзү каалаган убакта чыгарып алса болот. Алга таксопаркка келген айдоочулар Алга таксопаркка келип кандай пайда таба алышат? Мындан сырткары, бул жеңилдетүүлөрдөн сырткары таксисттер үчүн бул жерде өтө чоң сооп бар. Анткени биздин Алга таксопаркы жөн эле өзүнүн пайдасын ойлоп эмес, бул ачылганда бир чоң долбоордун үстүндө ачылган парктардын бири. Биздин максатыбыз буюрса, өзүбүздүн кичинеден мурунтан кылып келаткан кайрымдуулук ишибизди чоң масштабтуу түрдө улантуу болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн таксисттерибизди көбөйтүп, аларды дагы өзүбүздүн жакшылык ишибизге шериктеш кылмакпыз. Анткени Аллах Тааланын айткан сөзү бар: силердин эң жакшыңар бул жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтарганыңар дегендей эле биз дагы сиздерди ушундай сооптуу жакшы ишке чакырмакчыбыз. Анткени билесиңер, бул жашоодо ар бир биз убактылуу адамдарданбыз. Ким келбесин, бул жашоого өзүбүздүн кыска өмүрүбүздү жашап кетебиз. Ошон үчүн бул өмүрдү пайдалуу өткөрүш үчүн көп убагыбызды жакшы иштер менен өткөрө турган болсок, Аллах Таала ошол жакшылыктардын артында биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүнүн буйруса бейишин алат. Ошон үчүн биз таксисттерди ушундай жакшы ишке чакырмакчыбыз. Анткени алардын бизге келип кошулганынын артында буйруса өзүбүздүн таксопаркта атайын ушундай кайрымдуулук фондуна 30% бөлүп бермекчи. Ал 30%тен буйруса биздин муктаж болгон мусулман бир туугандарыбыз көп болбосо дагы, өтө көп миллиондогон адамдар болбосо дагы, миңдеген адамдар буйруса өз муктаждыктарын ошол жерден чечмекчи. Ошон үчүн чакырмаймын, келсеңиздер баарыбыз кубанычта болобуз. Айзирек, ошондо Алга таксопарктын оператору сиз болосуз. Сизге кайрылса, сиз толук түрдө маалымат бере аласыз, туурабы? Ооба, туура айтат. Эгерде кайсы бир таксист келип кошулууну каалаган болсо, номерлерге кайрылса, сөзсүз түрдө биз өзүбүз кабыл алып, 24 саат бою кызматыбызды көрсөткөнгө даярбыз. Сиздер менен Куба болду жана Алга таксопарктын кызматкери Айзирек болду. Биз номерлерди калтырып коебуз. Чалып байланышсаңыздар, биздин Айзирек кызыбыз сиздерге толук маалыматтарды бере кетет. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Келиңиздер, сооктуу иштерге себепчи болуп калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.